Саламатсыздарбы. Бүгүн Тагай Сыранов инновациялык орто мектебинин кошумча курулушун бүтүрүү максатында марафон болуп жатат. Марафонго көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Hoş geldinizler marafonga. Çakırak gülüp çaynap, torga kuş gülde sayrap, gül çaçat bizim mektep, gülür çaynap, tumuru kanıgası, dögülük çakırgası. Башталгыч класстардын алтын уясы тез арада бүтүп кетсин деп мектеп коллективинин кошумчасы 126 миң кабыл алып коюңуздар. Аксакалдарды, аялдарды бүт баарын энелерибиздин баарын чакырып бүгүн мектебибизди бүткүрүш үчүн марафон уюштуруп атабыз. Бүгүнкү марафонго мына бүгүн айыл өкмөттүн өзүнүн коллективинин атынан 18 миң сом акчаны биз тапшырып коелу. Күткөн элек ушул күндү, бул саатты марафон деп эл журтума жар салып. Биздин мектеп шаңдуу мектеп, биздин мектеп таңдуу мектеп, биздин мектеп келечекте чоң үмүттүн туура мектеп. Байланыштуу, келечекке компетенттүү, адептүү, ыймандуу, ар жактан өнүккөн, аламдашуу процессинде атаандашууга жөндөмдүү окуучуларды тарбиялап чыгуу үчүн бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз чоң деп ойлойм. Ошонун ичинде ата-энелер, коомчулук, жеке инсандар. Анткени себеби келечек муунга татыктуу тарбия бериш үчүн аларга үй бүлөдө, мектепте татыктуу шарттар болуш керек. Ошондой шарттар болгондо гана мугалим шыктанып иштейт, окуучу жакшынакай болуп билимдерин алат. Келечекке кең болгон окуучулар үчүн салым кошуп аткан бүгүнкү күндөгү демөөрчүлөрдүн баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Мынакей билим берүү министрлиги тарабынан бийик чакырыктар, бийиктиктер, жаңы реформалар жүрүп жатат. Ошол реформаларды ишке ашырууда баардыгыбыздын салымыбыз өтө маанилүү деп ойлойм. Анда эмесе ушул марафонду мектептин курулушуна түздөн түз жүгүрүп, бизге шарттарды түзүп берүү максатында көп эмгектерди жараткан Төрткөл айыл өкмөтүнүн башчысы Өзгөнбай Абдокуровичти ушул иш-чараны официалдуу ачып берүү үчүн чакырабыз сөзгө. Урматтуу ата-энелер, урматтуу Төрткөл айыл өкмөтүнүн тургундары, биздин бүгүнкү марафонго катышып аткан биздин атуулдар менен сиздерди тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Биздин марафонго Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областык ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Манапов Рустем Ибраимович келип катышып отурат. Ошондой эле Ош Өзбек мамлекеттик администрациясы башчысынын орун басары Рахим Саидович келип катышып отурат. Ошондой эле биздин жогорку кеңештин өкүлчүлүктөн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен келип катышып отурушат. Ошондой эле жалпы элибиз бүгүн ушул марафонго келип катышып отурушат.
Куш келипсиздер демекчимин. Менен 1-2 мүнөт уруксат берсеңиздер, ушул мектептин тарыхы боюнча сиздерге маалымат бере кетейин. Мына өзүңүздөргө белгилүү болуп көрсөтүлүп тургандай, бул мектеп көрүп турган мектеп 1974-жылы 520 орунду мектеп болуп ачылып берген. Ошондон бери ушул күнгө чейин мектепте билим тарбия алып канча окуучулар, канча биздин тарбия алышып ушул ар жакта да иштеп атышат. Бирок 5 жылдан бери ушул мектебибизде 3 сменада окушуп ушундай проблема болуп кеткендигинен мен 20-жылы айыл өкмөттүн бюджетинен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн күтпөй ар жакта ар кандай ЧС маалында мектептерди курушуп башкарма болуп жатат. Ошого байланыштуу айыл өкмөттүн бюджетинен ушул мектепти баштай берели деп чечип 2020-жылы тендер жарыялап, тендерде 18 миллионго сметалык басым түзүп беришип, угалыңыздар. 18 миллионго сметалык басым түзүп беришип, мен тендер жарыялап айыл өкмөтүнүн эсебинен. Ошону улан жоопкерчилиги чектелген коому 14 миллион утуп алып, 20-жылдан бери 3 жылда мен айыл өкмөттүнүн эсебинен 7 миллион акча бөлүп бердим. Болгону 7 миллион акча бөлүп берип, фундаментин куюп, дубалын тургузуп, үстүн жаап койдук. Өзүңүздөр салыштырып көрсөңүздөр болот. Андан кийин дагы айыл өкмөттүн бюджетинен бүтүрүш үчүн дагы 3 жыл керек экен. Ошого 2025-жылы биздин мектепти бүтүрсөк, ал эми окуучуларыбыз болсо 300 миң эмес, 400 миң окуучуга туура келип калат экен. Ошого байланыштуу мына марафонду уюштуруп быйыл Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн президенттин ыйгар муктуу өкүлү Зиядин Исламовичтен кат алып, жогу жактан суранып 3 миллион акча сурандык эле. Мына кечээки күнгө 2 миллион 464 миң акчасы келип түштү. Туугандар, 2 миллион 600 миң акча келип түштү. Калган акчасын пандемик күн которуп бере турган болду. Ошол айыл өкмөттүнүн эсебинен 2 миллион. Ошондо биз азыркы күндө 5 миллион акча таап, ушул мектепти баштап бүтүрүп берели деп атабыз. Ошого бүгүн марафон уюштуруп, элибизди жалпы ушул учурчуларды чакырып, ушул жерге марафон өткөрүп атабыз. Келип бергениңиздер барыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү ушул марафонду ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum, hurmattуу аталар, апалар, агалар, эжелер, карындаштар, биздин кичинекей бөбөктөр, окуучу балдарыңыздарыбыз. Бүгүн мына Өзгөн район Төрткөл айыл өкмөтүндө жакшы салмалык болуп атат. Ушул жерге келип катышып, жакшы калуу тилек кылып, сиздердин койгон максаттар боюнча сүйлөө мен үчүн дагы чоң кубаныч. Себеби дегенде, Олжо Атыкурович айткандай, бул мектеп боюнча менде маалымат бар. Кандай болуп башталганын жана сиздерге айтты аннотациясын. Бүгүнкү күндө мына Кудайга шүгүр, ошол 3 миллион акча келип түштү деп азыр уктук. Эми бир аз калган экен, ошону көпчүлүк менен биздин айыл, ушул айылдан чыккан аттуу баштуу аксакалдарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз демөөрчүлүк кылып, элдин атынан деп ушундай айыл өкмөт аракет кылып атканда, ушул биз дагы карап турбастан мына Зиядин Исламович менен кечинде жолугуп, мына тар чөйрөдө эле, мына убакыттын тардыгынан. Бирок Зиядин Исламович дагы сиздерге өзүнүн саламын айтты. Ушул мектеп бүтүп жаркырап, мектептин ачылышына келип сиздер менен чогуу ушул жерде катышууну ниет кылдык. Ошол менен бирге мына Ош областынын, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгарым муктуу өкүлүнүн аппаратынын атынан бүгүнкү ушул Төрткөл айыл өкмөтүндөгү Тагай Асыранов атындагы инновациялык мектептин жаңы имаратын куруудагы өтүп жаткан марафонго өкүлчүлүктүн атынан 100 000 сом өз салымыбызды коштук. Ал эми балдар Басары Рахим Саидовичке берилет сөз.
регионалдык саясат боюнча бөлүмүнүн сектор башчысы Бакиева Чатыргүл Бердиоğlu'na чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, чарбашылык айылынын жарандары, урматтуу коноктор, өзгөн жергесине куш келипсиздер демекчибиз. Бүгүн чоң иш-чара болуп атат. Бир четип сүйлөшүбүз керек. Жарандарыбыз алыста жүрсө дагы, буга чейин дагы марафондон өткөрүп, колдоо көрсөтүп келген. Элден айланса болот дейт. Мына балдарыбыз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга дагы үй салып берип атат. Социалдык объектилерди бүтүрүп, көп иштерди жасап атат. Бул дагы ошол көңүл жылытарлык да. Урматтуу мына ата-энелер отурасыздар. Ушул сиздердин уулдарыңыздар, сиздердин кыздарыңыздар ушул жерде туулуп өскөн, ушул мектептен, ушул айыл өкмөттөн билим алган инсандарыбыз. Өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дейт. Каякта жүрсө дагы ошол элим, жерим деп мына көп иш-чараларга биз катышып жүрөбүз. Бул ынтымакчылык, бул жетишкендик. Ошол мына бүгүн дагы мектептин ошол калган каражатына колдоо көрсөтүү үчүн марафон уюштурулат. Бул дагы алыстан келген конокторубуз дагы, чет өлкөдөн жарандарыбыз дагы колдоо көрсөтөт. Бул ынтымакчылыктын, жетишкендиктин белгиси. Ар дайым ошол жакшылыктар болсун. Биз каалап эле гана айтмакпыз. Ушул жерден бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөнүн төп бурчунда иштеп жатса керек, ар кандай тармактарда. Мына жаңы имарат бүтүп калса, дагы жетишкендик болсун. Билим берүү тармагына көп көңүл бурулууда. Өзүңүздөр билип атасыздар. Бир эле мектеп куруу же башка эмес, майына башка жактардан керек болсо ошол көп өзгөрүү болду десек болот. Ошолордун баардыгына ошол сиздер менен бирге, сиздер менен биргеликте жетишип атабыз. Ушул жаңы имараттагы мына Рустам Ибраевич айтып кеткендей, эртең күнү лентасын кесип, имаратты жаркыратып бүтүрүп, ушул жерден илимдүү, билимдүү инсандар тарбиялап чыгарсак деген ойдобуз. Мындан бул жака жакшылыктар болсун. Биз райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атыман ушул марафонго демеушүлүк кылган бардык жарандарга ыраазычылык билдирем. Райондук мамлекеттик администрациянын атынан 20 000 сом колдоо көрсөтөбүз. Бирок мына 2023 жылдагы өнүктүр фонддон дагы колдоо көрсөтөбүз деген ой пикирибиз бар. Шабдан Азбекович дагы өзү бир жөөлүү себептер менен келе албай калды. Баарыңыздарга ыраазычылык, саламын, дуайын айтып жиберди. Кудай кааласа бирге иштешип, ишти алдыга жылдырабыз деген ойдобуз. Чоң рахмат. Бүгүнкү майрамга чакырылган атайын келген коноктор, алыстан жакындан келген биздин урматтуу аксакалдар, апалар. Бүгүн Шоробашаттын тарыхында алтын барактарында жазыла турган күн болуп турат. Бул дегеним Кудай дагы күнүн берди мына. Кече кар борошо уруп турган күн бүгүн мына жаркырап турат. Бул элдин пешенеси, элдин рызкысы. Bu dağın
Taştan biletken. Asken! Başka aile hükümetlerge dağı ülgü olsa ekan. Rahmat bardыңыздар ekan. Assalamu alaikum hurmatlı bugünkü marafonda katışçıları. Hurmatlı Türkül aile hükümetin turgundары. Jana şul mektep kollektiv cemaati. Şul mektepte gelecek üçün, şu el üçün turguzup mana bugün marafonu uyuşturup atışsınlar. Şu mektepten gelecekte elge jurtka bizden Kırgızstan eli Haydi
Биздин айылыбыздын бир гана тургуну, бир кызы 100 000 өзүнүн атынан кошуптур. Азамат. Апасы өзү Москвада экен, апасы келип салып атат кошумчасын. Shaitan